Ошто нарында Агахан университети иштейт. Буларга кандай чара көрсө болот? Алар жаштарды бузбайбы дейт. Туура бул мынау Агахандардын өзүнүн идеологиясы биздин мынау суннилердин жана Ханафи мазхаб деп биздеги дини идеология мусулмандар Кыргызстанда жашап атканда Ханафи мазхабтагы идеология туура келбейт. Булардын баягы дин тутуму боюнча, ишеними боюнча бизге туура келбейт. Эгерде булар ошол Ошто же нарында университетинде өздөрүнүн ушу идеологиясын үрөөнүн эге турган болсо, же шилтеме таштай турган болсо, же болсо ушундай ичинде жаман максаты боло турган болсо, келечекте кандайдыр, бул өтө чоң зыяны анык бул. Бирок булар менен ошол Агахан фондунун чоңу ошол өздөрүнүн директору, президенттер ко деген, алар менен мен расмий түрдө мындай 2 жолу жолукканда эскертүү бергем. Алар дагы айткан, уставында эч кандай дини идеология, дини иш-чараларды өткөрө турганы уставында таптакыр жазып коюптур, аралашпайт, кийгилишпейт депчи. Ошонсо дагы анан биз айтып койдук. Биздеги мына мамлекетибизде коргоо кеңеши болгон, биздеги ошол муфтиятыбыз мынакей Кудайга шүгүр уставы бар. Андан сырткары мына Орто Азия, Борбор Азиядагы 13 кылымдан бери сунни болуп, Ханафи мазхабта карманып келген. Ошон үчүн бул жерге эч качан силер туура эмес нерсени айтпагыла. Дин боюнча жоопкер бар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы Кыргызстан боюнча бардык. Ошолор элдин ынтымагы дагы динди туура тутуу, толеранттуулук жана башкасына баарына жооп берет. Аларда ошол уставында жок болчу.